Assalamu alaikum. Kur'andын 30 сүрөсүн билем, анан устазсыз өзүм жаттай берсем болобу интернеттен карап дейт. Жок, устаз кармоо шарт болот. Эмне үчүн шарт? Башка нерсени айтпайлы. Эң биринчи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга хадис келгенде Жебрейил периште аппак кийимди кийип, чачтарын жасанып, адам кебетесинде сөлөкөтүндө келип, пайгамбарыбыздын астына бөк түшүп, чөк түшүп, тизелеп отуруп, эки колун пайгамбардын тизесине коюп, бул билимди урматтоонун үлгүсү болгонда, анан о Мухаммед, мага ислам деген эмне кабар берчи, иман деген кабар берчи деп суроолорун берген. Ошондо алдына турган сабак, ал Жебрейил периште кеткенден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Атакум лиюаллима умура диникум." Силерге диниңердеги зарыл нерселерди үйрөтүү үчүн келди дейт. Ошол устаздарыбыз айтат, мугалимдер. Бул жерде ошол устаз кармоо, агай кармоо, ага шакирт түшүү бул жашоодогу ийгиликке жете турган сырлардын бири. Устаз карманбаса адам өзү китептен, интернеттен ийгиликке жете албайт. Өзгөчө ыйык Кур'ан Каримде сиздин ката кеткениңизди интернет айтып бере албайт да. Устаз карманганыңыз жакшы. Устазсыз болбойт. Устазсыз болбойт. Бир адам ошол медучилищаны, башканы, медакадемияны, анан чоң дарыгерлердин астынан тажрыйбасынан өтпөстөн туруп, аны дарыгер деп айта алабызбы? Мисалы, мейли миллион китепти окуп койду, бирок бир дасыккан, чеберчилиги арткан адамдын, дарыгердин, врачтын астында, чоң профессор науктун астында бир тажрыйбадан өтпөсө, ал адамдын астында операцияда жата аласызбы сиз? Мейли 1 миллион китепти окуп койсо дагы жата албайсыз. Анткени бул теория, анан биякта практика деген нерсе бар. Түшүнүктүүбү? Бул Кур'ан Карим Кудайдын улуу сөзү болуп эсептелет.